Алжирдин легендасы. Эмир Абдулкадыр аль-Жазаири. Эмир Абдулкадыр согушту да башкарып, намазда адамдарга имам да болот эле. Ал жазган каттарында жана буйруктарында ыйык Куранга таянчу. Ар дайым асыр намазынан кийин чатырында элдерге диний үгүт-насаат айтат эле. Мына ушул себептен алардын көкүрөктөгү имандары ар күнү жаңыланып курчуп турган. Ошондуктан Абдулкадыр коомуна жарыктыктын жана жылуулуктун ортосундай болгон. Белгилүү исламий тарыхчы Али ас-Саллаби. Алжир жери кандай улук? Чындыгында мен үчүн эски жана жаңы Алжирдин тарыхы караңгы эле. Алжирге караганда Марокко менен Тунистин тарыхын жакшы билет элем. Балким бир убактарда Алжирдин тарыхына күмөн санаткан билимсиздиктен да болгондур. Бирок чындык мен бул исламий шаардын тарыхын барактаганымда ачык айкын болду. Анткени бул тарых алтындын суусу менен жазыла турган тарых экенин көрдүм. Бирок биз бул тууралуу окуу китептеринде көп окуган эмеспиз. Балким окуу китептерин даярдагандар мындан кабары болгон эместир, же тарых бурмалоочулары улуу Алжирдин тарыхын жалпы мусулмандарга таратууга уруксат беришпегендир. Мусулмандар менен крестүүлөрдүн деңиздеги салгылашуусунда Алжирди басып алуу тарыхын тыгыз байланышы бар. Жогоруда айтып өткөндөй, мусулмандар Превеза деңиз согушун жеңип алгандан кийин кол башчы Хайруддин Барбарос Алжирге мусулмандардын флотунун чоң базасын курган. Ошондон кийин Осман империясынын флоту жер ортолук деңиздеги эң чоң күчкө ээ болгон. Ошол учурда Алжир исламдын жайы, дин үчүн күрөшүүнүн жайы деген жаңы атка ээ болгон. Мына ошол учурдан баштап крестүүлөрдүн Алжирге болгон кызыгуулары арта баштаган. Осман империясына караштуу Алжир флоту жер ортолук деңизге ээлик кылып турган 3 кылымдын ичинде алар өч алуу мүмкүнчүлүгүн күтүп жүрүшкөн. Христиан өлкөлөрү Алжирдеги көйгөйдү чечүү үчүн бир канча жолу конференция өткөрүшкөн. Алар Алжирди талкалап, колго алууга ыңгайлуу учур качан келет деген теманы гана талкуулашкан. Чындыгында бул мүмкүнчүлүк аларга 1827-жылы келген. Мына ушул жылы осмонийлердин ислам флоту Наварин деңиз согушунда талкаланат. Франциялыктар көпкө күтпөстөн эле ошол жылы Алжирге кол сала башташкан. Деңиз тарабынан койгон 3 жылдык курчоосунан кийин 1830-жылы толугу менен басып алышкан. Франциянын Алжирди басып алуусу аларды билимсиздиктен, кедейликтен куткарган дегендер ошол учурдагы Алжирдеги билим деңгээли Франциядан жогору турганын билип алышсын. Бардык тарых изилдөөчүлөрдүн айтуусунда, Осман империясынын акыркы жылдарында Алжирде билим жана маданият аябай өнүккөн учуру эле. Немис саякатчы изилдөөчүсү Вильгельм Химбра 1831-жылы декабрда Алжирге барып, арабтардын билим деңгээлине атайын изилдөө жүргүзгөндө окууну жана жазууну билбеген бир да адам таппаганын, ошол эле учурда Европа өлкөлөрүндө окууну, жазууну билбегендер четинен чыгаарын айткан. Ал эми француз саякат изилдөөчүсү генерал Фалес мындай деп жазган: Алжирлик арабтардын ар бир айылында жана шаарларында мектептери болгондугу үчүн баары окууну жана жазууну аябай жакшы билишчү. Дагы бир тарыхый чындык, Франция ошол учурда Алжирден карыз алып турган. Карыздарын төлөө убактысы көпкө узап кеткенде, Алжирдин эмири колундагы чымын өлтүргүч менен Франциянын элчисин уруп ийген белгилүү окуясы бар. Мына ушул окуя Алжирди басып алууга себеп болгон деп айтышат. Франция өздөрүндө болуп өткөн революциядан кийин светтик өлкө болуп, диний фанатизмден чыгышкан деп айткандар жаңылышат. Анткени франциялыктардын сөзү
бул нерсени тастыктап турат. Франция өзүнүн католик дининин коргоочусу экенин, ал эми Алжирдеги жеңишти христиандардын жеңиши деп ойлогон. Бул француз кол башчысы Клермон-Тоннердин Алжирди деңиздин жээктери тараптан курчап турганда айткан сөзүнөн ачык болот. Балким, жергиликтүү тургундарга маданиятты жайылтып, аны менен аларды христиандыкка үндөөрбүз. Ошондой эле француз кол башчысы Де Бурмондун жеңишти майрамдап жатып айткан сөзүндө да ачык эле билинип турат. Падышам, мен бул жеңиш менен Африка жээктерине христиандыкка эшик ачтым. Франциянын Алжирди басып алуусу менен биздин баатырыбыз Абдулкадыр аль-Жазаиринин тарыхы башталат. Ал динин коргоо үчүн Франция крестүүлөрүнө каршы туруп, Аллах үчүн күрөшкөн топту жетектеп чыгат. Ал учурда анын жашы 20дан эми эле өткөн эле. Бардык урууларды кол астына бириктирип, франциялыктарга каршы чабуул коюшуп, аларды чоң жоготууга учуратышат. Бул окуя эмирди жок кылуу үчүн Франциянын аскер жиберүүсүнө себеп болот. 1835-жылы Франция аскери ошол учурдагы эң жаңы заманбап куралдар жана замбиректер менен Франциянын аскер министри Трезелдин башкаруусу астында келишет. Алардын каршысына эмир Абдулкадыр баштаган Алжир жоокерлери чыгып, Макта салгылашуусунда Алжир каармандары француз баскынчыларын талкалап жеңишке жетишет. Ошондо ааламдын назары араң гана 26-га чыккан эмир Абдулкадырга бурулат. Бул жеңиштен кийин каарманыбыз араб урууларын бириктирип, француздарга каршы турууну уланта берет. Ошондой эле ал мурда эч ким колдонбогон жаңы тактика ойлоп табат. Анын тактикасы партизандык көчмө борбор эле. Бир жерден экинчи жерге толугу менен жылып кетүү. Ал ошентип узак жыл француздардын башын айландырган. Анын себебинен француздар Алжир баатырына белгилүү бир жерден кол сала албай, көп жолу жеңилүү ызасын тартышкан. Соңунда француз генералдары айласыздан жаш эмир менен тынчтык келишимин түзүшөт. Бирок адаттагыдай эле динсиздер келишимди дароо бузуп, генерал Пежо жоокерлерди өрттөп, эң оор кылмыштарды кылуу саясатын жүргүзө баштайт. Ал алжирликтерге мындай деген: мен силердин айылыңарды өрттөп, мөмөлүү дарактарыңарды жулдурамын. Узак жылдар бою сары изине чөп салып жүрүп, акыры эмир Абдулкадырды да колго түшүрүшүп, Францияга жиберишет. Ошентип, аны бир канча жылдардан кийин Алжирге кайтып келбөө шарты менен бошотушат. Андан кийин ал ошол учурдагы ислам халифатынын борбору Стамбулга барат. Падыша аны жакшы кабыл алып, урматсый көрсөткөн. Эмир Абдулкадыр падышадан уруксатын алгандан кийин 1883-жылы каза болгонго чейин Дамаскта жашайт. Мына ушул Умавилердин тарыхый борбору Дамаскта эмир Абдулкадырдын жана исламдын чыныгы улуулугу көрүнөт. 1860-жылы Шамда друздар менен христиандардын ортосунда кандуу жаңжал тутанат. Ошондо француз христиандары Абдулкадырдын мекени Алжирдеги мусулмандарды кордоп жатканына карабастан, эмир Абдулкадыр бул жаңжалда христиандарды коргоп, үйүнө алып кирип баш калкалаткан. Тарых бурмалоочулар тарабынан ислам үммөтүнүн баатырлары туш болгон тарыхый жаманатты кылууларынын эң эле ыпласы эмир Абдулкадыр аль-Жазаири өлгөндөн кийин аны масон эле деп таратышкан. Ал Францияга баргандан кийин масондорго кошулган деп айтышкан. Бул кабар азыркы замандын жаштарынын көпчүлүгүнө жеткен. Бирок бул сөздү айткандардын далилдерине караганда, бул ислам баатыры Абдулкадырды жаманатты кылуу үчүн жасалган иш экенин таптым. Алардын далилдери таптакыр жарабайт. Абдулкадырдын ысмын ал өлгөндөн кийин масондордун китебине жазып коюусу далил болуп эсептелбейт. Ал жөн гана Абдулкадырды жакшы көрүп, ээрчигендерди масондукка тартуу болуп эсептелет. Бул ишти тактоону каалагандар болсо, доктор Али Ас-Саллабинин
төмөнкү китебине кайрылса болот. Алжир элинин француз баскынчылыгына каршы күрөшүү жана Абдул-Кадыр аль-Жазаиринин өмүр баяны. Бул китепте доктор Ас-Саллаби жогорудагы куру дооматтарды жокко чыгарган. Ал тарых бурмалоочулар айткандай эмес, балким туура акыйдалуу алжирлик ислам баатыры эле. Доктор Ас-Саллабинин китебинен Эмир Абдул-Кадырды массондорго жабыштыруу илимий изилдөөнүн алдында эч нерсеге жарабайт. Тарых чындыктарына анын акыйкаты жок. Ал жөн гана бул үммөттүн каршы туруу жана күрөшүү символдоруна каршы уюштурулган маалымат согушу, жалган жалалардын караңгылыгын жана шайтандардын жалгандарын кетирүү үчүн Аллах Таала акыйкатты гана ачыкка чыгуусун каалайт. Эмир Абдул-Кадыр аль-Жазаири 1883 жылы 26 майда Дамаскта көз жумган. Франциянын жоктугунан пайдаланып, Алжирди Франциянын бир провинциясы катары кылып, ислам өкүмдөрүн токтотуп, араб тилин француз тилине алмаштырууну баштаган эле. Мына ушундай караңгы заман келип, абал оор болуп турганда, баскынчылар Алжирдеги исламды түбөлүккө жок кылдык деп ишенип алышат. Бирок бузулган имараттын үмүтсүздүктүн күлдөрүнүн астынан алжирлик бир баатыр чыгат. Болуп жаткан кайгылуу оор абалдын басымдарына моюнсунбай, эр жүрөк элин эркиндиктин жолуна баштоо үчүн ислам желегин Алжирдин бийик жерине көтөрөт. Баскынчыларга каршы эркиндиктин отун жандырган алжирлик улуу имам ким эле? Кезектеги каарманыбыз